Şu жерде Okuyakudu şu жерде болған екен бұлар. Şu жерде өлтірген екен өзünü. Мына жерден чемпион айтканда жеркеге сайган. Bu yakta жаткан экен ошондо. Бул маркум Абдулла Доспаевдин киши колдуу болуп өлтүрүлгөн жери окуя 31-август күнү түнкү саат 10 чамасында болгон. Анда Абдулла Доспаев үйүнө келген учурда бейтааныш эркек кишини көргөн, келини менен жакын мамиледе экенин билген. Бул учурда кайнатасы келинин сыртка чыгарууга аракет кылган учурда каршылык көрсөткөн келини ага дароо 2 ирет бычак шилтеп жибергенин айтышат. Аларда бейтааныш эркек киши да бир нече жолу бычактап жиберген. Анан ушундай алатоодай болгонунан эримде ушинтип өкө жатыптыр да балам, мына ак үйүмдү аттап, үйгө кирип, үйгө алып кирип жатып алган келинди кандай дейсиң, эмне деп айтсам болот экен. Ушу анан кийин кириптир да анын үстүнөн кармап алыптыр. Кармап алгандан кийин өкө качып чыгып кетсе деле мейли эле го. Кармап алган жерден анан бул келинден бычакты алып туруп анан сайыптыр балам. Бул сайгандан кийин ал чуркап келген. Кайра берки балачы качып чыгып кетин деп жалган айтып атат. Өкө тең келип аны өлтүргөн. Бычакты сайган келин 2 жолу сайдым деп атат. Өзү айтып атат. Ал эми калган 4 бычакты ошол камкор ошол ойношуп сайган. Мындай нерсени мен башка эч келин мындай болбош керек. Ак үйүн аттап атат балам, ак үйүн аттап, ак шешебин аттап, мен ак ниетим менен алган келиним ушундай иш кылып атпайбы? Окуя болгон күнү келин аймактык милиция бөлүмүнө өзү барган, ал кайнатам мени зордуктады деген айыпты коюп, өзүн коргоо максатында аны өлтүрүп алганын айткан. Бул боюнча атайын ыкчам тергөө тобу иш алып барып, келиндин жалган көрсөтмө бергени аныкталган. Кылмыш катталган күнү маркум үйдө 3 неберesi менен чогуу болуп, окуяга 6 жаштагы баласы күбө болгон. Индияктан келип туруп, сразу мынандай ачсаң ача албайсың. Уну секин мына ыгы менен секин ачып берген, үнүн угузулбай. Мына атам буякта жаткан, угулбаш үчүн буну секин ачып берет ого, үнү жок кылып. Ачып берет дагы мына жерден секин киргизет. Киргизгенден нары бас. Киргизет, эрчитип аркасынан келеби? Келет. Бул мына жерде туруп турат, беркиси, ойношу. Тургандан кийин атам мына үйдө жатат, жалгыз, эч ким жок. О жерден айнектен карайт, жатканы көрүнөт. Мына жерден ушундай карайт. Караганда жатабы, секин үйгө патинкеси менен алып кирип кетет, болбосо мына жактан кире бер дейт. Атаң мага гыдык көрсөттү, ана мен бычак менен сайып койдум дейт. Ана мен түшүнбөй калдым. Атам ондай ишке барбайт дедим. А бул ойнош ойноп, ойнош ойноп аткан жеринен атам кирип бастырып кирип калган. Анан булар өздөрүн жашыруу максатында атам өкөлөп бычактап өлтүрүп коюшкан. Ойношу Өзберт улутундагы бала өзү менен тең жашы. Самсаканабыз бар, самсаканада самсачы болуп иштейт. Ошо анан кийин атамы булар үйрөтүлгөн, алдын ала пландалган булар. Анан атама жала жаап милицияханага барат. Анан булар бычакты алака бияка кылып эме кылышат. Ап келип бер, ап кет деп. Короче, убакыт көп өтүп кетет өлтүргөндөн кийин. Маркум киши келинин акыркы 10 күндө мүнөзү жана жүрүм-турум өзгөрүп калганын байкаган. Бул боюнча уулуна жана аялына айтуудан тартынып, өзүнүн бир тууган карындашына айткан. Ушинтип кыйналганыбыздын себеби бизде тыш жүргөн жерибизден ушинтип баарыбызды коогага салды келиним. Мен мындан мурун келип кеткенмин. Акам дугдурга жаткан. Ушу 25 августта барсам ошто облбансада жаткан, жакшымын, түзүкмүн. Эми чыгып барам үйгө деген. Анан келиним ошондо айткан, 3 баласы менен кара суга окууга кийим кылганы жүрөт деди. Анан келиним бир деле барбаптыр акамы көргөнү. Сурасам барган жок деди. Анан менен термузду алган эле барам деп. Не себептен барбадың десем, мен колум бошободу деди. Бул окуяны Кара Суу райондук милиция бөлүмүнүн тергөө кызматы иликтеп, аталган райондун сотуна өткөрүп берген. Райондук сот өзгөчө муккатчылык менен адамдардын тобу тарабынан киши өлтүрүү беренеси боюнча кылмышын козгоп, келинди 13 жылга, ал эми шеригин 14 жылга эркинен ажыраткан. Кара Суу райондук соту 28 ноябрда өкүм чыгарды. Бул боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 беренесинин 2 бөлүгүнүн 7-15 пункттары тактап айтканда өзгөчө муккатчылык менен адамдардын тобу тарабынан жасалган кылмыш деген берене менен күнөөлүү деп таап, үй мүлкүн конфискациялоо менен 13 жылга эркиндигинен ажыратты. Экинчи шериги боюнча ушул эле берене менен күнөөлүү деп тапты. 14 жылга эркиндигинен ажыратты.
Райондук соттун чыгарган өкүмү жабырлануучу тарапты канааттандырган жок. Алар бул иш боюнча облустук сотко арыз жазаарын айтып, аталган кылмыш ишин адилеттүү карап өмүр бою абак жазасын талап кылышууда. Kudayım sazasını tartsın. Ömrü çakşılıklı görmesin. Iki gözü kör olsun. İki kolu şal olsun. Beni suçundayım. Balamın. Today balama ayrıldım. Gittim. Ayırıp koydum beni. Ben balam desem kanday balam. Balam. Benim balam. Ana garajxanaga girgizip koyuptur. Öldürüp. Ökölep gilemdi juuptur. Kan bolğun. Ökölep Mehmet kılıp öldürüptür. Rakat ölüğünde göreyim. Soyku. Карасу райондук соту бирөөсүнө 13 жыл, бирөөсүнө 14 жылга өкүм чыгарды. Азыр биз наразычылык тууган урук менен кайрылып жасап атабыз Ош облустук сотуна. Буягы апелляциялык арыз жазып кайрылдык Ош облустук сотуна. Буягын кандай болот билбейм. Ушу эгер дагы өзгөрүш болбосо Верховный сотко чейин барабыз. Ушуну сизден суранып кетебиз. Ушуну мыйзам чегинде ошол эмелерди өмүр бою камап бериң. Буларга 15 жыл деген аз. Жөнөкөй эле эме кылган адамдарга деле 10 жыл, 15 жыл берип атат. Буларга жок дегенде 50 жылдан кам бербесин. Белгилей кетсек, жыл башынан бери жалпы укук коргоо органдары тарабынан 21.036 кылмыш иши козголгон. Алардын ичинен 19.411 кылмыш иши ички иштер органдары тарабынан козголуп, жалпы кылмыштардын 92,3% түзгөн. Толбай Бурканбеков, Мирбек Конобаев, Ош ТВ.